Биз күн сайын мындай ызы чуулуу Бишкекте жашайбыз. Бул ызы чуу кыжырды гана келтирбейт, ал чындап эле ден соолукка кооптуу. Учурда анын деңгээли 90 децибелге жетти. Ал эми 70ке чейин коопсуз деп эсептелет. Ызы чуунун булганышы эмне кылат? Ал организмди жай жана байкатпастан бузат. Булганыш биздин угууну жок кылат жана ал муну менен гана чектелбейт. Дайыма кайталанган ызы чуу жүрөктүн оор илдеттерине, психикалык бузулууларга, угуунун жоголушуна, атүгүл өлүмгө да алып келет. Анын негизги булагы унаалардын ызы чуусу. Катуу музыка, курулуштар. Европанын айлана чөйрө боюнча агенттигинин болуусу боюнча жыл сайын ызы чуунун узак мөөнөттүү таасири төмөнкүлөргө алып келет. 66 000 эрте өлүм, 50 000 жүрөк кан тамыр оорулары, экинчи типтеги диабеттин 22 000 жаңы учуру. Ошол эле учурда биз күн сайын ызы чуунун ичинде болууга мажбурбуз. Мындан эң көп балдар, улгайган адамдар жана жолдор же ызы чуулуу жайлардын жанында жашагандар же иштегендер жабыркайт. Муну менен кандай күрөшүү керек? Шаардын ызы чуусун азайтуу үчүн унаалардын санын кыскартып, альтернатива болгон жүрүү түрлөрүн көбүрөөк өнүктүрүү керек. Мисалы, шайтан арабалар. Дагы бир маанилүү чечим — жашылдандыруу. Дарактар шаарды көрктөндүрүп гана тим болбостон ызы чууну да сиңирет. Бишкекке мүмкүн болушунча көбүрөөк жашыл аймактар керек. Жөнөкөй, бирок маанилүү эреже. Көчөдө музыканы катуу жаңыртпоо. Шаарды ансыз деле ызы чуу көп. Сизге шаардагы ызы чуу тоскоолдук жаратабы? Комментарийге жаза кетиңиз.